лекциянын темасы кыргыз-казак мамилелери. Хронологиялык жактан 18-кылымдын экинчи жарымынан 19-кылымдын ортосуна чейинки мезгил. Өткөн лекцияда биз кыргыздардын моголдорго каршы, андан кийин калмак баскынчыларына каршы күрөшү жөнүндө айтканбыз. Узакка созулган күрөштө кыргыз эли моголдорго каршы эркиндик үчүн күрөштө, андан кийин жуңгарларга каршы эркиндик үчүн күрөштө өздөрүнүн көз карандысыздыгын сактап калган. Бүгүнкү лекцияда коңшулаш кыргыз эли менен казак элинин ортосундагы мамилелерге көңүл бурабыз. Өткөндө баяндагандай, моголдорго каршы күрөштө, калмактарга каршы күрөштө боордош эки эл, кыргыздар менен казактар, аларга кошулуп өзбектер эркиндик үчүн биргелешип күрөшкөн. Жуңгар хандыгы жоюлгандан кийин бул эки элдин ортосунда карама каршылыктар пайда болуп, алар айрым учурларда кандуу чабышууларга өзүп чыккан. Негизгиси Жуңгар хандыгынан бошогон жерлерди кыргыздар менен казактардын ортосунда талашуу маселеси келип чыккан. 18-кылымдын ортосунда кыргыз-казактын чеги Иле дарыясы болуп, Иле дарыясынын оң жээги казактарга, сол жээги Балхаш көлүнө чейин кыргыздарга тиешелүү болгон. Тактап айтканда, 18-кылымдын ортосунда Казакстандын Алматы областынын жана Жамбыл областынын Кыргызстанга чектеш чоң бөлүктөрү кыргыздарга тиешелүү болгон. Эки элдин чабышына мал чарбачылыгы үчүн жайыт талашуу негизги себептерден болгон. Буга дагы бир себеп Орус империясы ошол мезгилде Европага эшик ачып алып, эми Азия чөлкөмүн, тагыраак айтканда Орто Азияны өзүнө каратып алууга аракет кылган. 18-кылымдын 30-50 жылдарынын аралыгында Россия Казакстандын түндүк жагын басып алып, ал жердеги урууларды өзүнө каратып ала баштаган. Майда хандыктардан турган казактар Россия империясынын кызымынан улам алардын бийлигин таанууга аргасыз болгон. Ошол мезгилде Казакстандын түндүгүндө Семипалатинский, Усть-Каменогорский деген Россиянын чептери курулуп, анан акырындык менен түштүктү көздөй жыла баштаган. Россияга кошулууну, ага баш ийүүнү каалабаган казактар дагы түндүктөн түштүктү көздөй сүрүлүп, жети суу жергесин көздөй жыла баштаган. Мал үчүн жайыт керек болгондуктан кыргыздар менен казактардын ортосунда жер талашуу ырбайт. Тарыхый маалыматтар боюнча адегенде чабуулду казактардын Найман уруусунан чыккан Көкжал Барак баштайт. Ал 1750 жылы 5000дей аскери менен кыргыздарга кол салып, кыргыздар менен казактардын чабышуусу азыркы Чымкент шаарынын аймагында жүрүп, бул чабышууда казактар кыргыздардан жеңилген. Көкжал Барак колго түшүп, кыргыздардын колунан өлгөн. Экинчи жолу 1760 жылы казактын орто жүзүнүн султандары кыргыздарга кол салып,
кыргыздарды бул чабышууда жеңип, миң сандаган малды айдап кеткен. Буга жооп кылып 1764-1765 жылдары кыргыздар Иленин аркы өзүндө жайгашкан казактарга кол салган. Мына ушул кол салууда 1765 жылы Абылай Султан казактардын 17 султаны менен бирге кыргыздардын колуна түшөт. Кыргыздар колго түшкөн казактарды 3 айча кармаган. Бул мезгилде Абылай хандыкка көтөрүлө элек кези, ал хандын кеңешчиси катарында эсептелген кадырлуу жоокер адам болгон. 3 айча кармап, кыргыздар ынтымакты бузбаш үчүн Абылай Султанды кайра кое берген. Абылай Султан 1771 жылы гана казактардын ханы деп жарыяланган. 1771 жылы Уйсун уруусунан чыккан көк жарлы барак Геминдик кыргыздарга азыркы Боролдой кыштагы жайгашкан жерден тоо аркылуу ашып келип кол салат. Ушул мезгилде казактардын колу 17 миңге жеткендиги жөнүндө орус офицерлери жазып калтырган. Казактардын көп сандагы аскерин Эсенгул баштаган кыргыздар тозуп, аларга сокку ургандыгы жөнүндө архивдик маалыматтар бар. Архивдик маалыматтар боюнча казактардын 17 миң колу дээрлик кырылгандыгы жөнүндө айтылат. Ушундан кийин эл садыр баштаган кыргыздар казактарга 2 жолу кол салып, Чымкент жергесине чейин, азыркы Чымкент шаарына чейин жеткен. 1775-76 жылдары Абылай хан болуп турган кезинде кыргыздарды басуу максатында тарихи маалыматтар боюнча 30 миң кол топтоп кыргыздарга кол салып, Олиата шаарын, ал мезгилде Олиата шаары кыргыздардын шаары катарында эсептелген. Азыркы Киров суу сактагычы турган жерде Садыр Коргон деген садыр курдурган коргон болгон кыргыздардын ошолорду талкалап, садырды колго түшүрүп, 2 баласы менен даргага аскан. Андан кийин чабуулду чүйгө буруп, чүйдүн этегинен баштап чаап, көбүнчө Солто уруусуна катуу соккурган. Тарыхта Жайыл кыргыны деген лакап сөз менен бул кыргын аталып калган. Солто элине кыргын салган. Жайыл баатыр элди топтоп, өзүнүн айылы менен, өзүнө караштуу эл менен Абылай хандын чабуулунун мизин кайтарууга болгон күчүн жумшаган, бирок капысынан кол салгандыктан кыргыздар жеңилип кыргынга учураган. Кыргыздар чогулуп келген мезгилде Абылай хан чегинип кетүүгө аргасыз болгон. 1786 жылы Бердикожо жетектеген казактар кыргыздарга кол салып, өздөрү кыргыздардан жеңилген. Мына ушундан кийин тактап айтканда 1786 жылдан кийин 60 жылча кыргыз менен казактын ортосунда тынчтык мамиле болгон. 60 жыл өткөндөн кийин кыргыздарга казактардын ханы 1841 жылы казактын 300-үнүн биргелешкен жыйынында ак кийиске отургузулуп хан көтөрүлгөн Кененсары баштайт. Кененсары Касым уулу. Тарихи маалыматтар боюнча Россия басып кирген мезгилде анын атасы Касым дагы боштондук күрөштү жетектеген адам болгон. Ал Россиядан чегинип Кокон хандыгына кирген. Бирок Кокон хандыгынан жакшылык көрбөй, Кокон хандыгы
анын 2 уулун өлтүрүп, анан медреседе окуп аткан Кененсарыны да туткунга алат. Ушундан кийин Кокон хан менен Касым кол үзүп, өз алдынча болууга аракеттерди күчөткөндүгү жөнүндө тарыхый маалыматтар бар. Казакстандын тарыхы китептеринде Кененсары боштондук күрөштүн, тагыраак айтканда Россияга каршы жана Кокон хандыгына каршы казактардын боштондук күрөшүнүн жетекчиси катарында эсептелет. Анын чоң эстелиги Астана шаарына курулган. Бул бир жагдай. Экинчи жагынан Россия империясынын күчүнө туруштук бере албагандыктан Кененсары чегинип Жети суу жергесине келет. Санжыратагы маалыматтар боюнча Кененсары кыргыздарга 3 жолу чабуул уюштурган. Биринчи жолку чабуулу 1845 жылы күзүндө башталып, таластык кыргыздарга кол салып, ал жердеги айтылуу Бүргө Баатырдын уулу Калчаны 200 жигити менен туткундап кеткен. Убакыт өткөндөн кийин Калчаны өзүнүн жигиттери менен туткундан бошотот. 1846 жылы эрте жашта Кененсары Ормон, Жантай, Жаңгарачка элчи жиберет. Кененсарынын элчиси Кыргыздын билармандарына келип, Кененсарыга баш ийгиле, кыргыз казакты Кокондон бөлүп өзүнчө хандык түзөбүз деген маанидеги катты берет. Кыргыздар бир хандыкка биригели деген сунушту колдойбуз. Жашы улуу болгондуктан хандыкты Ормонго ыраа көрүп, колду уруп келди деп жооп беришет. Ошондо Кененсары эми кыргыз атын жок кылам деген жаман ниет менен экинчи жолу чабуул уюштурат. Кененсарынын бул чабуулун сол телинен чыккан Жамангара Баатыр, Сарбагыштардан Калпак Баатыр жетектеген кыргыздар тозушат. Ушундан кийин Жамангара Баатырды Кененсары жарашалык деген шылтоо менен алдап чакырып, аны менен кошо барган жан жөөкөрлөрүн кыйнап өлтүрөт. Негизги соңку согуш 1847 жылы эрте жазда башталат. Ушул мезгилде Кененсары кыргыздарга каршы 20 миңдей аскер топтогон. Ал аскеринин колунда 1500 мынтык, 3 замбирек болгон. Кокон чебинин бектери ушул мезгилде бейтарап абалда ээлегендиги орус офицерлеринин жазмаларында сакталып калган. Мисалы, Мерке чебинин беги Кененсарынын алдынан тозуп, өзүнүн гүлүк аргымагын тартуулап колду курат. Түндүк Кыргызстандагы кокондуктардын негизги чеби катарында эсептелген Бишкек чебинин беги дагы өзүнүн чебиндеги дарбазаларды бекем бекитип кыргыздарга жардам берген эмес. Ушундай эле абалда Токмок чебинин беги дагы болгон. Коргонууну Жаңгарач, Жантай уюштуруп, элди Кеминге көчүрөт. Кененсары өзүнүн аскери менен азыркы Токмок шаарынын этегине келип токтойт. Ушундан кийин кыргыздар менен казактардын ортосунда согуш башталат. Согуштун 6-күнү казактар Курчоого алынат. Согуштун 10 күнүндө Ормон көлдөн келет. Анткени Ормон хандын ордосу ошол мезгилде көлдүн күнгөйүндөгү Байсорунда, азыркы Ананева кыштагы жайгашкан жерде болгон.
Бул согушта орман казактарга каршы согуштук ар түрдүү айла амалдарды пайдаланган. Душмандын күчүн алуу үчүн Токмоктун бет маңдайындагы 11 жылга Шамшы, Гегети деген жалпак тоолордун бетине күндүзү чычырканак сүйрөтүп, тоонун ар жагынан Кочкор тараптан жоону талкалоо үчүн Кыргыздын колу аттанып келип аткандай түр көрсөтөт. Түнкүсүн ар бир жоокерге ондогон жерге от чагууга буйрук берет. Бул душманга Кыргыздын колу, түмөндөгөн колу келип, бул жерде согушууга даярданып жаткандай түр көрсөтөт. Мындан тышкары ормон төөлөргө устундарды арттырып, үстүн килем, таар менен жаптырып, ушул замбиректерди алып келип аткандай түрдү көрсөткөн. Ушундай айла амалдардан улам казактар дүрбөлөңгө түшүп, качууга аракет кыла баштаган. Согуш кыргыздардын жеңиши менен аяктайт. Кыргыздарга кол салып, камкордукту көрсөткөн. Санжырада дагы айтылат. Орустун айрым бир тарыхый маалыматтарында дагы айтылат. Казактар өтө жырткычтыкты көрсөткөн. Ал тургай боюнда бар аялдардын дагы курсагын жарып, ичиндеги баласын алып чыгып, кекиртегине муустап, керегенин башына илген учурлар болгон. Бул Кенесарынын кыргыз атын өчүрөм деген саясатты жүргүзгөндүгүнөн кабар берет. Ушинтип тыныч жаткан элге кол салган Кенесары өзүнүн жан жоокерлөрү Норузбай менен колго түшөт. Баягы жан ачыган кыргыздар тарабынан өлтүрүлүп, анын башы Россияга жөнөтүлгөн. 1847 жылы 22 августта орустар ортого түшүп, Капал азыркы Талдыкоргонго жакын ошол жерде казактын билармандары менен кыргыздын билармандары кыргыздардан барган делегацияны Ормондун уулу Дүмөталы жетектеп барган жарашуу актысы жүрөт. Эки тараптан тең мындан ары тынчтыкта жашоо жөнүндө келишимге кол коюлат. Бул архивдик документ азыркы мезгилге чейин сакталган. Ошентип эки боордош элдин ортосунда жайыт талашуунун натыйжасында, жер талашуунун натыйжасында 18-кылымдын экинчи жарымынан 19-кылымдын ортосуна чейин кан төгүлгөн чабышуулар болгон. Акырындык менен ушул эки элди тең Россия империясы каратып алган. Эки элдин ортосунда ынтымак ушундан кийин орногон. Мына бул кайгылуу окуялар азыркы мезгилде дагы казак эл үчүн дагы, кыргыз эл үчүн дагы чоң сабак болуш керек. Өзгөчө казак элинин жаштары дагы, кыргыз элинин жаштары дагы ушундай кандуу окуядан сабак алып, эки элдин ынтымагын мындан ары чыңдоо үчүн, достук мамилени өркүндөтүү үчүн, ар тараптуу байланыштарды күчөтүү үчүн болгон аракеттерди жумшоосу зарыл.